Ош-Бишкек жолунда кайрадан үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Кырсык Ош-Бишкек жолунун Кочкар-Ата шаарында катталган. Бишкекте 3 кызды жигиттер беттен нары чабып, андан нары сууга кулатып жиберишкен. Жигиттер кармалышты. Сиздин оюңузча сойку кыздардын тамыры качан жок болот? Бишкекте сойкулук менен алектенген 30дан ашык кыз кармалып, милицияга жеткирилди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кобальт. Honda Jazz. Kaça tanıştı o? 9 болду. Нарындын губернатору иш күнүн кеч келген кызматкерлерди жазалоодон баштады. Бүгүнкү иш күнү жумушка кеч келген кызматкерлерди жазалоодон башталды. Нурбек Сатаров бүгүн Нарын районунун Дөбөлү айыл өкмөтүнө барып текшерүү жүргүздү. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу билдирди. 30га жакын кыз милицияга жеткирилип, Бишкекте 60га жакын жай текшерилди. Бишкекте 60та мончо мейманканалар текшерилип, 30га жакын интим кызматын көрсөткөн кыз аныкталды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, интим кызматын көрсөтүү менен алектенген кыздар райондук милиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, аларга административдик протоколдор түзүлгөн. Жалпы 100 000 сом айып пул салынган. Борбор калаанын ички иштер башкы башкармалыгы интим кызматын көрсөткөн жайларды аныктоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакырова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте сабалган 3 кыз боюнча бийчи Жанвоинов да кармалды. Бишкекте белгисиз адамдар 3 кызды сабап бассейнге түртүп жиберишкен. Бул тууралуу 1 май райондук ИИБтен билдиришти. Окуя 30-июнда Киев көчөсүндөгү мейманканалардын биринде болгон. Жарыяланган видеодон эркек киши 3 кызды бассейнге түртүп жибергенин көрүүгө болот. Милиция каракчылык жана бейбаштык беренелер боюнча кылмыш ишин козгоду. Анын алкагында 31 жаштагы жаран кармалып, 1 айга тергөө абагына киргизилген. Бүгүн окуя боюнча бийчи Жанвоинов дагы кармалганы белгилүү болду. Ал бейбаштыкка шектелүүдө. Буга чейин блогерлердин бири мейманканада белгисиз адамдар аларды сабап бассейнге түртүп жиберишкенин билдирген. Булак Спутник Кечи. Кеминде 1 тоннадан ашык кара куурай жок кылынды. Чүй облусунун Кемин районунда 1 тоннадан ашык кара куурай жок кылынды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, 3-июлда Кемин райондук милициясынын кызматкерлери кара куурай аталышындагы иш-чарасы жүргүзүшкөн. Анын алкагында Чоң Кемин айыл аймагынын аймагындагы кара куурай өскөн жерлер аныкталып, 1 тоннадан ашык жапайы кара куурай өрттөлүп жок кылынган. Ошондой эле милиция кызматкерлери жергиликтүү тургундарга баңгизат камтыган өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жана колдонууга тыюу салынганы тууралуу эскертүү иштерин жүргүзүшкөн. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз иштерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер, кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок, жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим.
Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Канча табыштылар? 9 болбоду. График бар бекен эшикте. Келди, Артыр келди, катчы келди. Сиздин фамилияңыз ким? Кермаков. 2 клавадан баштаганда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 киши. 10 кишинин түшүнүгүн алып, чарасын көрүп, саат 9 болду. Түш да бул деген. Мен кайра келет ала кетем. Айыл өкмөт өзү баштап жазып койсун. Айтып алып, даярдап коюңуз. Мына доомдо ошентип бир машина келип мына тактанын артына кирип кетти да жайы жаннаттан болсун. Азыр бирөөсү үзүлүптүр аркы бетинде. Белгисиз баласы барбы жок билбейм азыр. Бирөөсү мына бирөөсү өтө эле мындай өтө оор абалда. Айнанып кетейин туугандар, акырыныраак айдагылачы машинаны. Миң техникага ишенсеңер, 2028-жыл болсо деле секинирээк айдагылачы. Жолдо келет көрүп атабыз, миң менен өтүп кетип атышат бүт жаш балдар. Көл качпайт, көл турат туугандар. Ушинтип атып көлдү жаман көргөзөбүз өзүбүзчү. Узак жолдо этият кылайлычы, өзүбүз ойлобосок бирөөнү ойлойлу. Кээ бир ичип алып айдаган бар. Чындап да май кызматкерлер ар бирин контроль кыла албайт. Турабы таксыр, этияттап айдайлычы. Бирөө ушинтип кетип атып баллон үзүлүп кетсе, бир семьяны жеп тынабыз. Кудай сактасын, жаткан жерлер жайлуу болсун. Бир 2 грамм урбу бир камыр менен жарышып кеткен экен дейт. Артынан келип кийип калыптыр де. Азыр алдында баласы бар жок, белгисиз деп атышат. Нар жакта аял үзүлүптүр. Абайлаш керек, айнанып кетейин туугандар, секинирээк айдагылачы, пожалуйста. Ушу жай келди, сезон башталды, 3төн өлдү, 4төн өлдү деген тема. Секинирээк айдагылачы, туранычы, 100дөн өтпөйлүчү. Эми ажалыбыз кандай келет белгисиз, эртең биз деле ушинтип өлүп калышыбыз мүмкүн. Бирок жигиттер акырын айдайлы, өзүбүздө болбосо бирөөнү ойлойлу. Ошончолук гонщик болсок дагычы. Өткөндө бир балдар менен келдим, өзүбүздүн эле тааныш. 160ка такашат, койсоң дедим, мен секинирээк айдасаң депчи. 100дөн өткөндөн кереги жок өзү негиз машинаны айдапчы. Карагылачы кычындай жаш бала экен, аялы кимиси өтүп кетиптир. Дагы мына кыргыз элинен айланса болот, мынтип жардам берип атат. Мына азыр капельницада турат, Алла өмүр берип жакшы болуп кетсе бир жөн. В общем, тяжелый. Нар жакта башы үзүлүп калган аялдычы. Акырыныраак айдайлы, айнанып кетейиндер, бир туугандар. Мына баллондор чачылып кетти. Өтө гладиатор болбойлу. Көлгө жакшы келип, мына 2 саат кеч келесиз. Сонун эс алып, жакшына болуп кетейли.